Абдылас Малдыбаев атындағы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү жана улуттук адабият күнүбүзгө карата республикалык Алтын калем сыйлыгын ыйгаруу аземи жана поэзия кечеси өтүүдө. Ардактуу Марал телеканалынын Дидар программасынын көрөрмандары мына ушул иш-чарага биз менен чогуу биргеликте күбө болуңуздар. Качандыр бир өткөн кездерде мына ушул жерлерде бүтүндөй сары өзөк аймагын күч менен каратып алган жуан деген баскынчылар жашашкан. Алар менен жергиликтүү элдин ортосунда Тургутун, анан дагы Жайыктын айынан айрышкан согуштар болуп турган. Бирде анысы жеңсе, бирде мунусу жеңет. Сары өзөк басып алган жуан-жуандар колго түшкөн куткундарды чексиз катаалдыкта кармашкан. Алды менен туткундун чачын алып, таптаза кылып кырып, анан жаны союлган төөнү терисин башына кептей салышкан. Тери болсо күндүн күйүп турган нуруна курушуп, тырышып, тартылып отуруп, куураган булдун Кудайга өнү жеткен жалынычына карабай, жалтырак башты челектин темир алкагындай кыса берет. Адамдын жерин алса мейли, байлыгын алса мейли, шыркыратып чымындай жанында алсын. Бирок адам баласын акыл эстен ажыратуу дегенди кандай тажал ойлоп тапты экен. Оңдай Найман улусунан болосун. Найман. Atandana tüdönüm var. Арбаңыздар калемменен достошуп, канчаны берген адабият алыптары, кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүнкү күндүн заткарлары, заманыбыздын жарчылары. Бул күн заткары жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жары дүйнөгө келген күнү. Бул күн алпагыныбыз Алпа Осмоновдун жары дүйнө менен кош айтышкан күнү. Бул күн улуттук адабият күнү. Калеми менен картарды багындырган, өз заманын эмес, түгөлүк адам баласы жашап турган учурда элге руханий азык берип турган жалпы адабият алыптарынын, адабият сүйүүчүлөрүнүн бүгүнкү майрам менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Биз кубанып сиздер менен ушул жерде биз сыйлай турган Алтын калем сыйлыгын кантип биз ошону баштадык, Алтын калем сыйлыгын кантип кайра кийинки жылда биз улантабыз, ошол жөнүндө сүйлөшкөнгө келгениңиздер үчүн алтын убактыңыздарды коротуп, баарыңыздарга тилек ыраазычылык билдирип кетем. Бүгүн биздин эл үчүн чоң майрам, жазуучулардын күнү деп аталат. Бул күн Алыкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматовдун даталарына арналып белгиленген. Анан жазуучулардын арасында көптөн бери мындай бир аларды шыктандыра турган иштер жүргүзүлгөн эмес, анткени каражатка байланыштуу жана жазуучулар союзунун председатели айткандай. Анан бүгүн биринчи жолу ошо Алтын калем деген сыйлыкка татыктуу болгон жазуучуларды куттуктадык. Мен эми өзүмдүн жаш курагыма байланыштуу. Анан кийин бул жаш жазуучулардын чыгармалары
мындай таралышы өтө бай илгерки совет мезгилиндегидей эмес. Ошон үчүн жаштардын көбү менен мындай тааныш эмесмин. Бирок ошолордун арасынан мен Топчугүл Шайдуллаеваны белгилейт элем. Мен жалпы Кыргыз элин, жалпы чыгармачылык күчтүү Кыргыз элин мен майрам менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Неме сөз берде болсо Айтматов жөнүндө болуп атат. Мен Айтматов менен абдан көп жылдар бою иштештик. Анан ошонун ичинде 9 жыл катары менен мен жаштуулар союзун жетектеп турдум. Ошондо дагы чикен болсо батыш жакта жүрдү, чыгыш жакта жүрдү. Анан айланып келип эле баягы Кыргызстанга келгенден кийин каяка барат, албетте жаштуулар союзуна келет. Анан ушинтип эле биз кайрадан биlen байланышып, ушу киши менен көп жылдар бою иштешип калдык. Эми ал кишини мен өзүмдүн агам катары, бир тууган катарындай мамиле болуп, эркелеп, башкаларды билбейм, мен көбүрөөк эркелечимин да. Республикалык алтын калем адабий сыйлыгынын лауреаты диплому менен Бурулкан Сарыгулова сыйланат. Әдебиеттері бол жаулар болсын. Республикалык алтын калем адабий сыйлыгынын лауреаты диплому менен Жетигер Салаевага сыйланат. Сыйлығыңыз болсын. Аслан Койчиев. Капарбек Токтошев. Калыстар тобу жакшы чыгармалардын катарында деп тапканына мен дагы өзүм дагы сүйүнүп турам. Анан эми жалпы калемдештерди, окурмандарды бүгүнкү адабият күнү менен куттуктап кетким келет. Ушундай көңүл буруулар болсо, бул дагы жакшы чыгармалардын дагы жаралышына өбөлгө болуп дем берет деп ишенем. Маданият деген бул элге кызмат кылат. Эгер адабият күчтүү болсо, маданият күчтүү болсо, анда биз эл дагы байгер болот, жан дүйнөсү терең, деңгээли бийик болот. Ошо кызмат кылып келе жатабыз. Канчалык деңгээлде кызмат кылып атабыз, кимибиз, ал башка маселе албетте. Анан мен ушул алтын калем сыйлыгын мага карап атышат. Мен үчүн бул абдан күтүүсүз болду. Мен али поэзияга, мен али адабиятка кызмат кыла элекмин деп эсептейм өзүмдү. Карызмын поэзияга, адабиятка. Бардык учурда мен өмүрүм өткүчү, мен карызмын деп эсептейм. Поэзия менин жан дүйнөм. Поэзия менмин. Поэзия ушул менин армандарым. Мен бул жолу конкурска улуттук адабият күнүнө карата кыргыз тилинде жарык көрө элек Добулташтык Заратустранын аңгемеси деген бир повестим бар, кызыктуу деп эсептейм. Ошону катыштырдым эле. Анан Кудай жалгап, бүгүн улуттук адабият күнүндө ошо алтын калем сыйлыгына татып отурат. Кудай буюрса, ал чыгарма эми жакында кыргыз тилинде жарык көрөт. Мен окурмандарга да убада берип атам. Жакын арада жарык көрөт, тез арада жарыялайбыз Кудай буюрса. Добулташтык Заратустранын аңгемеси деген повесть. Тигине биздин үйдүн алмалары тамчылап бирден жерге түшүп жатат. Музуунун оозунда шым анданары магдырап сүткө тойгон күчүп жатат. Апа, сенин мээлигиңде күч алып, апу, сенин тилегиңде күч алып, жүрөгүмдө бүт өмүрү бакыт күткөн үмүтүмө үмүт болуп уланды. Бүгүн 250-ге жакын ошол конкурсанттардын ичинен 9 байгелүү орундарга ээ болду. Булар поэзия, проза жана драматургия жанрлары боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, 30 жыл эгемендүүлүктүн алкагында маданият тармагынын ичинде да адабият бөлүнүп калган. Ошондой эле мамлекеттик деңгээлде
талаптагыдай көңүл бурулбагандыктан акыркы мезгилде ушу адайы чыгармалардын санын азайгандыгы, сапаты тарабынан дагы бир аз төмөнгө түшүп калгандыгы учурдагы эң актуалдуу маселе деп эсептейбиз. 1,5 жылдын ичинде адабият тармагына чоң көңүл бөлүндү. Мына 15 миллион сомдук 970 аталыштагы адайы чыгармалар кайрадан бастырылып чыгарылып, республиканын китепканаларына таркатылып берилди. Ошонун ичинде 240 аталышы бул балдар адабиятына арналды да. Келе жаткан 2022 жылы буйруса биз ушул китепканаларга актуалдуу балдардын кругозорун, дүйнө таанымын кеңейте турган мамлекеттик идеологияны ишке ашыруудагы эң негизги бизге курал болуп бере турган китептерди басып чыгаруу жана аны жазуу үчүн дагы буйрутмаларды берүүгө чоң иш алып барабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзу менен биргеликте жарыяланган улуттук алтын калем адабий сыйлыгын тапшыруу аземин жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бекем денсаулык, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Калемиңиздер корчуй берсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалаңына жакшылыктын үстүндө көрүшүп жүрө берели.